Кыргыз футбол биримдиги Азия футбол конфедерациясынын академиялык билим берүү борбору менен биргеликте футбол администрациясы жана менеджменти боюнча сертификаттык программаны гибриддик форматта ишке ашырууда. Академиялык билим берүү борборунун бул демилгеси кыргыз футбол коомчулугундагы администраторлордун жана негизги кызыктар тараптардын потенциалын жогорулатууга багытталган системалуу окуу программасы болуп эсептелет. Это уникальная программа по обучению и по повышению. Бул билим алуу жана квалификациясын жогорулатуу боюнча уникалдуу программа. Бул долбоордун негизинде биздин адистер масштабдуу футболдук иш-чараларды ишенимдүү уюштура жана өткөрө алышат. Аны менен бирге биздин футболду жаңы деңгээлге алып чыгышат. Повысить наш футбол в новом уровне. Бул комплекстүү программа катышуучуларга дүйнөлүк мыкты тажрыйбаларга ылайык футболдук менеджмент жаатында керектүү билим жана практикалык көндүмдөрдү берет. Бул инновациялык программага Кыргыз футбол биримдигинин аймактык ассоциацияларынан, футболдук клубтардан, футбол академияларынан, лигалардан жана башка түзүмдөрдөн келген 33 адис катышууда. Бардык катышуучулар өтө дилгир, билимдүү, ар биринин кандайдыр бир деңгээлде өз тажрыйбасы бар экени байкалып турат. Мен баарын бакты өткүм келет, себеби алар өтө активдүү болуп, мен айткандын баарын үйрөнүп калууга аракет кылып жатышат. Мен бул жерге өз тажрыйбам менен бөлүшүү үчүн келгем. Андыктан катышуучулар өздөрү үчүн кандайдыр бир жаңы нерселерди ала алды деген ойдомун. Программадагы модулдар төмөнкү темаларды камтыйт: дүйнөлүк футболдун түзүмү, стратегиялык башкаруу, адам ресурстарын башкаруу, киреше табуу, коомдук жоопкерчилик жана балдарды коргоо, иш-чараларды уюштуруу, социалдык жана экологиялык туруктуулук, массалык маалымат каражаттары жана коммуникациялар, финансылык башкаруу, спорт укугу, оперативдик башкаруу жана лидерликтин негиздери. Эми бул жерден биз ушу окууну мындай талдап анализдеп көрсөк, бир 50% биз өзүбүз жасап жүргөн жумуштар экен. Анан бул кишилерден дагы көп чоң иш-чараларды өтүп жүргөн адистер экен. Булардын дагы ошо тажрыйбасын биз менен алмашып, булардан да көп нерсени үйрөндүк десек болот. Ошол учурда мелдештерди кандай өтүш керек, ошол учурда балдар менен, адамдар менен кандай иш алып барыш керек, клубтар менен кандай иш алып барыш керек, ошолордун баарын баягы модуль кылып бизге жакшынакай өзлөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүп жатышат. Көп жаңы нерселерди үйрөнүп атабыз. Себеби дегенде ошол футболдук иш-чараларды кандай өткөрүш керек, спонсорлор менен кандай иштеш керек, жалпы эле футбол жаатында ошо маркетинг боюнча, пиар боюнча, турнирлерди уюштуруу боюнча жана башка көп ошо маселелерди көп жакшы маалыматтарды алып атабыз. Белгилей кетсек, бул программа АФКга мүчө болгон 47 өлкөнүн ичинен биринчи жолу Кыргызстанда өткөрүлүп жатат. Бул 6 айга созула турган программа быйылкы жылдын 12 апрелинде башталган жана эми октябрь айынын башында жыйынтыкталат. Эркин Абдуллаев, Мукай Жумадилов, Кыргыз Спорт ТВ, Бишкек.